Mamlakatimizde бүгүнкү күндө билесиздер, ушуга чейин ар ким каалаганын кылып жүрдү. Талаганын талады, тоногонун тоноду, алганын алды, жутканын жутту. Мындан ары мындай болбойт. Мындай болбойт. Мамлекеттен бир нерсе сурап атабызбы? Демек, ошо мамлекетке дагы ошондой мамиле кылышыбыз керек. Мамлекет эмне үчүн мектеп куруп бербейт? Эмне үчүн жолдорубуз талкаланган? Эмне үчүн больницалар курулбайт? Эмне үчүн пенсия көтөрүлбөйт? Айлык көтөрүлбөйт? Мунун башкы себеби мамлекетте тартип жок, бардыгы каалаганча талап тонуп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Мамлекеттик кызматта иштегендер кимдир бирөө казынага кол сала турган болсо, колуну чабабыз. Мыйзам чегинде. Коррупция кыла тургандар болсо, түрмөгө апарып тыгабыз. Бандит кылып, элди коркутуп, үркүтүп, мен кыйынмын деп 4-5 баланы чогултуп алып жүрө тургандар болсо, мына жаштар угуп турасыңар. Бардыңарды, ошондой жүргөн балдарды биз жанын сууруп, мыйзам чегинде экинчи андай иштер менен алак болбой турган кылабыз. Мына ошондо мамлекетте тартип болот. Мамлекет өзүнүн граждандарына ошондо мээрүмдүүлүк менен карайт, Кудай кааласа.